Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн маанайыңар жакшыбы? Менин маанайым сонун. Силерге да сонун маанай каалаймын. Окуу куралдарыңарды даярдап, сабакка көңүл бургула. Балдар, сүрөттөрдө кимдерди көрүп турасыңар? Алар кимдер? Сүрөттө үй бүлөнү көрүп турабыз. Булар мугалим, доктур, куруучу жана айдоочу. Ошондой эле ар түрдүү кесипте иштеген адамдарды көрүп турабыз. Демек балдар, бүгүн сабакта эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Туура балдар. Бүгүн сабакта кесиптер жөнүндө сүйлөшөбүз. Демек бүгүнкү сабактын темасы кесиптер. Бүгүн сабакта үй бүлөдөгү адамдардын кесиби жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошол кесиптер жөнүндө айтып бересиңер. Темага байланыштуу жаңы сөздөр менен таанышабыз. Жаңы сөздөрдү үйрөнөсүңөр. Эмне кылат, эмне кылышат деген суроолорду берип, аларга туура жооп бергенди үйрөнөсүңөр. Айырмасын билесиңер. Ар бир кесип керектүү, маанилүү экенин түшүнөсүңөр, баалайсыңар. Анда эмесе текстте кездешүүчү жаңы сөздөргө көңүл бурабыз, чогуу кайталайбыз. Кесиптер. Кесиптер. Бардык кесиптер бизге керек. Куруучу. Куруучу. Чоң атам куруучу. Доктур. Доктур. Чоң энем доктур. Айдоочу. Айдоочу. Атам айдоочу. Мугалим. Мугалим. Апам мугалим. Котормочу. Котормочу. Эжем котормочу. Эмне кылат? Эмне кылат? Чоң апам балдарды дарылайт. Апам окутат. Эмне кылат? Чоң атам үй курат. Атам машинаны айдайт. Эжем кыргызча, французча которот. Тапшырмага көңүл буралы. Төмөнкү сөздөр кайсы кесипке тиешелүү? Айтып бергиле. Колдонуучу сөздөр. Айдайт. Которот. Окутат. Дарылайт. Курат. Кесиптер. Мугалим. Куруучу. Доктур. Айдоочу. Котормочу. Эмне кылат? Бош орундарды толтуруп айтып бересиңер.
Балдар, азыр Адыл үй бүлөсүндөгү кесиптер жөнүндө бизге айтып берет. Көңүл буруп уккула. Текстти угуп, суроолорго жооп бергиле. Менин атым Адыл. Бул биздин үй бүлөбүз. Биздин үйдө 7 адам жашайт. Чоң атам, чоң энем, атам, апам, эжем, байкем жана мен. Чоң атам куруучу, ал үй курат. Чоң энем доктур, ал балдарды дарылайт. Атам айдоочу, апам мугалим, балдарды окутат. Эжем котормочу, ал кыргызча, французча которот. Байкем 10-класста окуйт. Бардык кесип бизге керек. Телеурок. Балдар, Адылдын үй бүлөсүндөгү кесиптер жөнүндө уктуңар. Эми суроолорго жооп бергиле. Адылдын үй бүлөсүндө канча адам жашайт? Анын чоң атасы эмне кылат? Чоң апасы доктурбу? Ал эмне кылат? Атасы, апасы ким болуп иштешет? Алар эмне кылышат? Анын эжеси ким? Ал эмне кылат? Байкеси жана Адыл эмне кылышат? Балдар, кесиптер алмашып калыптыр. Алар өзүнүн ишин аткарышы керек. Ошон үчүн келгиле. Адашкан сөздөрдү кайра ордуна коебуз. Котормочу үй курат. Жок, балдар. Котормочу эмне кылат? Туура, сөздөрдү которот. Мугалим балдарды дарылайт. Мугалим эмне кылат? Жок, балдарды окутат. Доктур балдарды окутат. Жок, доктур балдарды дарылайт. Айдоочу сөздөрдү которот. Туурабы, балдар? Жок, ал машинаны, автобусту айдайт. Балдар? Куруучу автобус айдайт. Туура эмес. Куруучу үй курат. Балдар, азыр кийинки тапшырманы аткарабыз. Үлгүгө таянып, дос курбуңарга үй бүлөңөрдөгү адамдардын кесиби жөнүндө айтып бергиле. Менин атам кесиби кайсы? Ал эмне кылат? Менин апам кесиби кайсы? Ал эмне кылат? Ушул сыяктуу башкалар жөнүндө да айтып бергиле. Телеурок. Балдар, келгиле ойнойбуз. Эмне кылат? Эмне кылышат? Деген суроолордун айырмасын билесиңер. Эмне кылат деп биз бирөөнө суроо беребиз. Ал эми эмне кылышат деп бир нечеге айтабыз. Мисалы, эмне кылат? Куруучу курат.
Эмне кылышат? Балдар ойношот. Колдонуучу сөздөрдү эки сыйкырдуу сандыкка суроолорго жараша бөлүп салабыз. Мугалим окутат. Эмне кылат? Туурабы, балдар? Окуучулар тамактанышат. Эмне кылышат? Доктор дарылайт. Эмне кылат? Балдар окушат. Эмне кылышат? Ооба, туура, балдар. Котормочу которот. Эмне кылат? Кыздар саламдашат. Эмне кылышат? Туурабы, балдар? Алар ырдашат. Эмне кылышат? Айдоочу айдайт. Эмне кылат? Туурабы, балдар? Азаматсыңар. Кийинки тапшырманы, балдар, өз алдыңарча аткарасыңар. Мугалимиңерге көрсөтөсүңөр. Үлгүгө таянып, ар бир кесип бизге керек. Себеби деп ойду аягына чыгаргыла. Үлгүгө көңүл бургула. Дарыгер бизге керек. Себеби ал адамды дарылайт. Адам жакшы болот. Айыгат. Окуйт. Иштейт. Кубанат. Эмесе, балдар, сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сабакта эмнелерди билдик? Эмнени үйрөндүк? Эмне кызыктуу болду? Эмне жаккан жок? Демек сабакта эмнени үйрөндүңөр? Эмне кылат? Эмне кылышат? Деген суроолорду туура берип, аларга туура жооп бергенди үйрөндүңөр. Кесиптер жөнүндө айтып бердиңер. Эмнени билдиңер? Ар бир кесип маанилүү, ардактуу экенин билдиңер. Бардык кесип бизге керек экенин билдиңер. Эмне кылат? Эмне кылышат? Деген суроолордун айырмасын билдиңер. Азаматсыңар, балдар. Бүгүнкү сабакта эмнени билип, эмнени үйрөнгөнүңөрдү үй-бүлөңөргө айтып бергиле. Мен бүгүн сабакта эмнени билдиңер? Мен эмнени үйрөндүм? Деп өзүңөрдү баалагыла. Ушуну менен сабак бүттү. Көрүшкөнчө саламатта болгула.